Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Быйылкы жылдын 11 ай ичинде мамлекеттик карызды төлөөгө бюджеттен 24,6 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Тышкы карызга дээрлик 13 миллион сом кетсе, ички бересеге 11,6 миллион сом бөлүндү деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, 2019 жылдын 31 октябрына карата өлкөнүн мамлекеттик карызы 4 миллиард 530 миллион АКШ долларын түздү. Сом менен эсептегенде бул 316 миллиард 279 миллион сом. Бул 2019 жылга болжолдуу ички дүң продукциянын 52,7%-на барабар. Мамлекеттик карыз бул тышкы жана ички карыз. Ош базарынын аймагындагы Берекет универсал кичи базарынын 500дөн ашуун соодагери митингге чыкты. Сатуучулар базар жетекчилиги апрель айында өчүрүп кеткен электр энергиясын кайра кошуп берүү талабын коюуда. Ошондой эле алар мындан 2 ай мурун Бишкек шаарынын мэри Айсыз Сурахматовдун 10 күндүн ичинде электр кубаты берилет деген убадасы аткарылбаганына нааразы болушууда. Мындан улам митингчилер кала башчысынын келишин талап кылышты. Бирок анын ордуна вице-мэр Азиз Алымкулов, аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев жана Лейлин райондук акими Токтосун Султанов барды. Жеринде жүргөн кабарчынын айтымында базардын тегерек четин милиция кызматкерлери курчоого алып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турат. Эскерте кетсек, Берекет универсал кичи базарын жаап, ал жерге соода комплексин куруу пландалууда. Буга каршы болгон соодагерлер жыл башынан бери митингге чыгып, мамлекеттик органдарга кайрылып келишет. Алар эгер базар жабылса, кайда барабыз деп нааразы. Митингчилер Берекет универсал кичи базар жайгашкан жер мэрияга карагандыктан жеке адамга таандык Берекет компаниясынын карамагынан чыгарылсын деген талапты коюуда. Эгер муниципалдык базарга айланса, мэрияга бир айда ижара акысынан 2 миллион сом түшөрүн айтышат. Жактоочу Нурбек Токтакунов бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимовго карата башкы прокуратурага жазган арызы каттоого алынбаганын коомчулукка билдирди. Ал башкы көзөмөл органы арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады деген бир дагы билдирүү жок экенин айтты. Юристтин пикиринде башкы көзөмөл органы берилген арызды атайлап көңүл сыртында калтырууда. Кой таштагы окуялар боюнча мамлекеттик комиссиянын чечими Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын пайдасына болбосо айдан ачык. Бул тууралуу парламенттин жыйынында депутат Ирина Карамушкина айтып чыкты. Мени президентти көп сындайсың деп дайым айтышат, бирок ал депутаттар сыяктуу эле жалданма жумушчу да деп белгиледи ал. Анын үстүнө өлкөдө мыйзамсыздык өкүм сүрүп жатса, кантип унчукпай кое аласың? Мага жээптүү модернизация иштери боюнча соттолгондордун жакындары кайрылышты. Кылмыш иши 54 томду камтыган, алар документ, сүйлөшүүлөрдүн көчүрмөлөрү жана түшүнүк каттардан турат. Бирок коррупцияны же өлкөдөн чыгарылып кеткен акчаларды ырастаган анық далилдер анда жок. Мына сырткары күбөлөрдүн көпчүлүгү айыпталуучулардын пайдасына көрсөтмө беришкен. Буга карабай алар соттолду. Бул соттук реформабы? Парламент мүчөсү Атамбаевга карата да акыйкат чечим кабыл алынарына ишенбесин кошумчалады. Убактыңарды коротпой баарыбызды чогуу эле камап салгыла да деп кыжырданды Карамушкина. Кой таштагы окуяларды иликтеген комиссияны кантип күч блогу боюнча вице-премьер Жеңиш Разаков жетектесин күлкүн келет. Бизди камаса камашсын, бирок биз баары бир Атамбаевди саясий аянттан алып салуу үчүн алдын ала сүйлөшүү болгонун айта беребиз. Биз 2 жолу митингге чыктык, 2 жолу президентке кайрылуу жазып, бизге чыгып сүйлөшүүнү өтүндүк. Биз өлкө башчысын оппозиция менен мамилесин жакшыртууга чакырдык, бирок андан ошол бойдон жооп болгон жок. Эске салсак, бүгүн жогорку кеңеш 7-8 августта Кой ташта болуп өткөн окуяларды иликтеген атайын мамлекеттик комиссиянын корутундусун карап чыгат. Жогорку кеңеш тартип бузуу жөнүндө кодекске жана жоруктар боюнча кодекске өзгөртүү киргизип, жол эрежесин бузгандарга айып пулду арзандатты жана жасалма номер таккандардын жазасы күчөтүлдү. Бул мыйзамдарды парламенттин депутаттары бүгүн 2 жана 3 окууда жактырышты. Ал мыйзам долбооруна ылайык жасалма номер тагып жүргөн айдоочуларга мындан ары 20 миң сом айып пул салынат. Ал эми жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар, автоунааны туура эмес жерге токтоткондор, машинелердин ортосундагы коопсуз аралыкты сактабагандар, жол чыракты карабай айдагандар, автоунаадан ашуу өтүү эрежесин жана тыюу салынган сигналдарды колдонуу тартибин бузгандар 3 миң эмес 1000 сом айып төлөй баштайт. Эми бул мыйзам долбооруна президент кол койгон соң күчүнө кириши керек. Быйыл 1 январдан тартып тартип бузуу жөнүндө кодекс жана жоруктар боюнча кодекс күчүнө кирип, жол эрежесин бузгандарга айып пул көбөйтүлгөн. Бул чаралар боюнча нааразы болгон жарандар акцияга чыгышкан. Өкмөт жогорку кеңеште айыптардын суммасын азайтуу боюнча демилге көтөргөн.
Бишкектин Свердлов райондук соту 73 жаштагы кишини 11 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылат. Маалыматка караганда пенсионерге өгөй баласын өлтүрдү деген күнөө коюлду. Айыпталуучунун жактоочусу бул чечимге макул болбой Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Экинчи инстанция өкүмдү күчүндө калтырды. ВП менен өгөй баласынын ортосунда пикир келишпестик жаралып, ВП баланы бычак менен сайып жиберген. Жактоочу пенсионерден адам өлтүрүүгө ою жок болчу деп өкүмдү жеңилдетүүнү суранган. Айыпталуучу сурак маалында күнөөнү мойнуна алды. Айтымында анын өлтүрөм деген арам ою жок болчу деп айтылат өкүмдө. Улан Мырза, Кыргыз сотунун 95 жылдыгы белгиленип, анда президент Жээнбеков катышып, тармактагы аксап жаткан жагдайларды атады. Тармакка былтыркыга салыштырмалуу көп каражат бөлүнгөнүнө карабай, реформа ойдогудай ишке ашпай, алдыга жылбай жатканын белгиледи. Сиздин оюңуз кандай бул багытта? Президент Сооронбай Шарипович өз оюн айтты. Тармактагы иштердин араң жан жүрүп жатканына нааразы болду. Мен да кошулам буга. Анткени ооба реформа жасоого бюджетте миллиондоп каражат бөлүндү. Шарттар толук кандуу түзүлдү. Соттор адилеттүү болсо, коом адилеттүү болот. Мамлекетке, бийликке болгон элдин ишеними артат, баары ишенет. Тилекке каршы бизде андай болбой жатат. Сапар Исаков баш болгон ТЭЦтин айланасындагы коррупцияда айыпталып камалгандар, алардын жакындары дагы сот тармагына, айрыкча азыркы иштеп жаткан сотторго нааразычылыктарын айтышууда. Чечимдер туура эмес чыкты дегенге кошуласызбы? Азыркы иштеп жаткан соттордун дээрлик көбү мурдагы эле бийликтин тушунда иштеген соттор. Аларды мурда башкача чечим чыгарып, азыр башкача чыгарып жатат дегенге болбойт. Ал эми ТЭЦ иши боюнча 10-15 жылга эркинен ажыратылган чечимдерге нааразы болушкандар кийинки инстанцияга даттанышса болот. Анткени бул чечим биринчи инстанциянын гана чечими. Ички иштер министрлиги өткөндө эле Кыргызстанда ОПГ жок деп билдирүү тараткан. Бирок 2 күн мурда шаарда кылмыштуу дүйнөнүн адамдары делгендердин ортосунда атышуу болду. Акыркы учурларда адам өлтүрүү, атышуу күчөп жатканы эмнеден улам дейсиз? Кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү. Кылмыштуу топтун адамдары шаар аралап жүрөт деген маалыматтарга кошулбайм. Жөн эле айтылган сөздөр. Бирок ошол эле учурда ОПГ жок дегенден да алысмын. Министр Кашкар Жунушалиев айткандай 3 топ бар. Ошолордун ортосунда мезгил менен тирешүүлөр болуп турат. Аларды болтурбоого, мыйзам чегинде аларды жоопкерчиликке тартууга биздин тиешелүү кызматтар иш жүргүзүп турушу керек. Негизи эле укук тармагынын ишине купулуң толобу кандай иштеп жатышат? Жакшы да, жаман да иштешкен жок. Динара Турдугулова, Булак Азия Ньюс. 1 жылдык убакыттын ичинде 1 миллиард сомдук айып пулдар салынса, анын 580 миллион сому төлөндү. Анын 90%-ын карапайым калк төлөп жатат. Илгери 4 бутту карышкырдан корккон кыргыздар азыр 3 бутту камерадан коркуп калышты. Элди жол белгилери кыжырдантып атат. Мурда иш бөлмөмө келишкен таксисттер азыр үйүмө чейин барышыптыр. Өкмөт мыйзамда токтомдо каралбаган жол белгилерин чыгарып, өкмөт Вега концернине гана кызмат кылууда. Элдин жонунан кайыш тилип атат. Ар башка жол белгилерин коюп алышып, майчилер элдин эсебинен шабашка кылышууда. Бир компаниянын кызыкчылыгын коргоп, мамлекеттин элинин кызыкчылыгын ойлоп коюшкан жок, деди Момбеков. Мындан сырткары эл өкүлү коопсуз шаар долбоорунун коопсуз болбой жатканына токтолду. Буга чейин президент коопсуз шаар долбоорунда жеке маалыматтар сакталышы керектигин айткан. А бизде жакында эмне болду? Мамкаттоо кызматынын төрагасы Мамбетов менен орун басары Туйбаевага байланыштуу жалган маалыматты чыгарып ийишти. Кимдин каяка баратканын, кандай машинеде ким менен баратканын, колун каяка салып алганын эмнеге чыгарышат? Мен Мамбетовдун ордунда болсом, Веганы 100 миллион сомго сотко бермекмин. Жарандардын жеке маалыматтарын чыгарбашы керек да. Бул коопсуз шаар эмес, жоопсуз шаар долбоору болуп атпайбы? Айып пулдарды Бакыт Каты деп атап алышыптыр. Атасынын башында Бакыт Катыбы, байларга, базаркомдорго Бакыт Каты болушу мүмкүн. Бирок карапайым калк үчүн карызды алып келген кара кагаз да, деди депутат. Буларды айткан Рыскелди Моонбеков жолдордогу туура эмес, мыйзамсыз жол белгилерин тез аранын ичинде алууну талап кылды. UFC уюмунун орточо жеңил жана жеңил салмактагы чемпиону Аманда Нуньес карьерасында оор беттештерди кыргызстандык Валентина Шевченко менен өткөргөнүн билдирди. Бразилиялык мушкер бул туурасында UFC 245 турниринин алдында уюштурулган маалымат жыйынында айткан. Мен үчүн Валентина эң кыйын атаандаш. Биздин экинчи беттеш 25 мүнөткө созулган. Кармаш оор болду, бирок жеңишти камсыздай алдым, дейт Нуньес. Шевченко бразилиялык спортчу менен 2 жолу беттешип, экөөндө тең калыстардын чечими менен утулуп калган. Ошондон бери Валентина Нуньес менен бүтпөй калган ишим бар деп айтып келет. Нуньес дагы кыргызстандык мушкердин салмагында кармашууга ниети бар экендигин билдирген. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко акшылык Джессика Ай менен беттеш учурунда. 15 декабрга караган түнү Американын Парадайз шаарында аралаш мушташ боюнча UFC 245 турнири өтөт. Мелдеште Нуньес голландиялык Жермейн да Рандайме менен кармашып, жеңил салмак категориясында аталган чемпиондук намын сактоо үчүн октагонго чыгат. Муну менен Курун 5-чи рет коргомокчу. Ал эми жарым жеңил салмактагы чемпиондук намын былтыркы жылдын соңунда мекендеши Крис Сайборг утуп тагынган. Ал категорияда намын бир дайрет коргой элек.
Кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссияга Азаттык медиа мекемесинин кызматкерлери Али Токтакунов жана Ыдырыс Исаков чакырылат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган комиссиянын төрагасы депутат Талант Мамытов айтты. Комиссиянын курамы жаңыланды. Толук курам түзүлгөндөн кийин биз катчылыкты бекиттик. Тиешелүү суроо талаптарды жөнөтүп, маалымат алгандан кийин отурумдарды баштайбыз. Анткени депутаттар биринчи маалыматка ээ болуш керек. Андан кийин бардык тийиштүү тараптарды чакырабыз. Буга Азаттыктын иликтөөсү негизги себеп болгондуктан Азаттыктын да журналисттерин чакырабыз, деди Мамытов. Жогорку кеңеш уйгур тектүү Кытай ишкери Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу 21 ноябрда убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Комиссия Саймайтинин киши колдуу болушун, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек Ош аэропортунда каракталган миллиондогон каражаттарын чоо жайын жана Азаттык иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган $700 миллион катыштын иликтөөгө ниеттенүүдө. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Түркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалды. Бала бакчаларга электрондук кезекте 30 миңден ашык бала турат. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйында Билим берүү министрлигинин маалымат менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Расул Маматов билдирди. Бала бакчага электрондук система ишке киргенден тарта 40 миңден ашык бала бакчаларга кабыл алынган. Учурда ал тутум Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунун Ысык Ата районунда иштейт. 2020 жылдан тарта ал Токмок, Кемин, Сүлүктү, Кызыл Кыя, Карабалта, Балыкчы шаарларында иштей баштайт. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.